Саламатсыздарбы кадырман кыргыз эли, ардактуу көрүүчүм, сиздер менен бүгүн маданияттын байлыгын берүүсү алып баруучу мен Таттыбү Маданбекова. Кыргыздын байлыгын, маданиятын ушинтип элибизге сыймыктуу жеткирип берүү үчүн биздин маданияттын байлыгын берүүбүздү ачканбыз. Бул бүгүнкү бизде маданияттын байлыгын берүүсүнүн коноктору сууда сымбаттуу, акылына көркү сай, татынакай, таланттуу эжелерибиз Үмүтай Абдышева жана Канышай Сүйүнбай. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Сонун келдик. Сонун деп көнүп калганбыз да, кыргыздар жаман болуп турса деле ары карап ыйлап бери карап күлөбүз да. Негизи ошол кыргыздын маданиятында кандай салттарды колдойсуздар, кандай салттарды колдоносуздар? Биз экөөбүздөн көлдүк болгон үчүн экөөбүздүн салттарга көз карашыбыз бирдей эле болуш керек. Анткени каякта чоңойсоң ошол сиңет да. Негизи өтө эле ашыкча салттарыбыз деле бар. Бирок мага жаккан деле салттар бар да. Аша чапкан салт деп кайсыларды ойлойсуз? Аша чапкан салтты мен ойлойм, жанагы өлгөндө аябай эле мындай неме боло берет го, чыгым боло берет го. Ошолорду жөн эле жоюп койсо деп ойлойм да. Анткени өздөрү кайгырып отурса, жакын адамын жоготуп отурса, анан бирөөлөргө мындай эт утуздукан үчүн талашкандарды көргөнбүз. Ошондойлор жакпайт да мага көп. Скетчи деп коеюн. Мен албетте кыргыз болгондон ар бир улуттун салты, ал ар бир жарандын канжанына сиңген болуп эсептелет. Биз экөөбүз тең эле киргиздерден эмеспиз. Кыргыз болгон үчүн улуттук аспабыбызды көтөрүп, улуттук салт туураларды ырдап жүрөбүз. Анан албетте салт дегенде эле биздин тойлор эске келет. Ар бир тойдо биз күбө болуп жүрөбүз. Ар кайсы өрөөндүн ар башкача салты бар. Кайсыл жерде жүрсөң ошол жердин ырын ырда дейт. Биз эми азыр экөөбүз тең эгерде бир жака турмушка чыгып калсак, ошол жердин салтын карманып, ошол жердин ырын ырдап өмүрүбүз өтөт болуш керек деген ишенимдемин. Анан азыр болсо өзүбүздүн көлдүн салттарынан биз ашыкча калуу сурабайбыз деп бергенин алабыз. Өмүр бою жүгүнүп өтмөй. Анан мындай кийинки калыптанып калган салттардан биз өзгөчө көлдүк болуп көлгө түшпөйбүз. Элдер менен кошо жайкысын конок келгенде конокторду көлдү көрсөтүп барып анан өзүбүз түшмөй салтыбыз бар. Сонун салт экен. Тамаша иретинде. Көрүңүздөр, анда бүгүнкү оюндун шарты менен түшүндүрө кетсем, биздин оюн 3 бөлүктөн турат. Алгач биринчи бөлүгүндө мен суроолорду берем сиздерге. Сиздер жооп бересиздер, ар бир туура жоопко упайлар берилет. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо биз кыргыздын сонун оюнун ойнойбуз. Үчүнчү бөлүгүбүз болсо мен макалдын башын айтам, ал эми сиздер улап кетесиздер. Анда даяр болсоңуздар, кимден баштасак? Кыздын кырсачулугу болорак мен да Үмүтайдан баштайбыз да. Жаш келсе ишке дейтсең да. Ишке салайын деп коебу. Келиңиздер, анда Ашканы барбы да, карыкка ашканы. азыр эфирден кийин ашка барабыз. Устуканды мага сындың да? Мейли. Мен жеп отурайын. Негизи кыргыз аттанып калса дагы салттан калган эмес экен да. Азыр кыргыздын дагы кылым карткан салттарынан айтамын, дагы сонун суроолор берилет. Биринчи суроо бул кыргыздар илгертеден калпактын куюусунун түсүнө маани берип келишкен эмеспи? Жашыл куюусу бар калпакты кимдер кийишкен? Жаш балдар кийишкен окшойт. Жаш балдар, толуктай кетсем, бул кыргыздардын бойго жете элек баласы кичинекей балдарга жаш баланын жетилип келе жаткандыгын түшүндүргөн бул жашыл. Анткени биз көргөн калпак кийгендер бүт улуу адамдар, ошон үчүн жашыл. Кош өрүм деген эмне жана кош өрүмдүн жол-жобосу кандай? Кош деген эми экини билдирет, анан экиге өрүү деген болуш керек. Бул кыздар бойго жете элек кыздар ошентип өрүп жүрүшкөн. Күйгө телек. Туура, ошону менен эки туура жооп болду сизде. Бул салтты, үчүнчү суроо, бул салтты өз кызыкчылыгы үчүн колдонгондор соттолуп, эрк менен ажыратылышы мүмкүн. Туура. Ал айтылган соң Үмүтайга эле берип атасыңбы же вообще берип атасыңбы? Жок, Үмүтайга эле. Каалайын деп.
Төртүнчү бул ал айтылган соң аны айткан кишинин бала бакырасынын тууган тушкандарынын милдети болуп эсептелет экен. Бул эмне? Ал айтылган соң сөзбү? Кандай сөз? Жанагы эмогондо жанагы өлүм жөнүндө бирөө каза болгондо айтат го, карыздар болсо менден алгыла деп, же ошол эмеспи? Жакындадыңыз бир аз. Жана аш-паштарын алган эмеспи? Типа мен алсам 40 милдети болуп калат депчи, 40 дегендерге. ашын биз алабыз деп көтөрөбүз. Жок, дагы. Айтылган соң дедиңер, Да бир сыйра окуп коеюн, Айтылган соң аны айткан кишинин бала бакырасынын туугандарынын милдети болуп эсептелип калат экен. Неме жа кереш эмеспи? Туура. Бир упай ошондо канча эжеге кетти. Бешинчи бул кече түнү туулган ак кулакка жетпөбөк, мурда күнү туулган көк кулакка жетпөбөк. Бул ырсаттары кайсы учурда колдонулат? Алдыйрындабы? Тай-тайга. Туура. Ошол кез. Каймакты отко сызгырып, сары майын алгандан кийин калган азык кандай аталат? Чөгү. Туура. Ошону менен сизде 6 суроодон 5 суроосуна туура жооп берип 5 упай алдыңыз. Эми кийинки кезек канча эжесизде? Койдун бодомалдын шыйрактары кайсы тамак үчүн колдонулат? Холодец. Кыргызча которгондо ошол эле сөз. Эмне? Былжыр бул нерсе. Быйпылдак билет. Ушундай бирдеке. Челкилдек сыяктуу, ушундай сыяктуу болот. Башы кандай экен? Кыдан башталат. Кылтылдак. Кылтылдак деп коебуз. Бир аз жакындат. Ушу сыяктуу ошо кылкылдап турат да. Ошондо. Кылтыракпы? Кылтылдак. Кылтылдак. Былкылдап, сылкылдап. Эми холодец түшүнүктүү эле болуп атпайбы? Негизинен жооп туура, килкилдек. Килкилдек. Ошо камчы. Теги жок кул деген сөз кимдерге карата айтылган? Теги жок кул деген сөз кимдерге карата? Кулдарга эмеспи? Жок. Теги жок кул дегенде ата теги жок Жетим балдарга, Жок. туткундарга. Жок. Тексиз теги жок. Теги жок кул. Жана кол алдында иштеген илгери жанагы кулдар болчу эле го, хандардын кол алдында ошолор эмеспи? Жок. Теги жок кул. Бага кадыр баркы жок адамдардын балдарына. Үйү жок. Жок. Негизи бул бир нерсени билбеген адамга карата айтылат экен да. Жакындаштырып айтканда. Акылсыз адамга. Жок. Бир нерсени билбеген. Окуганды билбеген. Жок. Теги жок кул деп. Ата тегин билбеген, жет атасын билбеген. Эң туура. Жар башынан от көрсөң, жалындатпай өчүргөн, жаман жакшы сөз уксаң, күлкү менен кечиргин. Бул ырсаттары кайсы учурда кимге айтылат? Кайда айтса? Жар башынан от көрсөң, жалындатпай өчүргөн, жакшы жаман сөз уксаң, күлкү менен кечиргин. Келинге айтылабы? Туура. Кийинки суроо, бакай калпак менен калпактын айырмасы эмнеде жана бакай калпакты кимдер кийишкен? Бакай калпактын эки чети немеси кыйысуу Дагы тилиги. Аларды сакалчан улуу адамдар кийет. Калпакта болсо жанагындай жаш балдардан орто жашы улгайгандарга чейин кийет, анан жана түстөрү менен айырмаланат. Туура. Женкетай жөрөлгө деген сөз эмнеде? Бул эмне? Женкетай? Женкетай. Женкетай жөрөлгө. Жентек тойдо колдонулса керек. Менче. Женкетай жөрөлгөсү жана если жентек той болсо бешикке салуу, ушундай ырым-жырымдары балага карата болгон. Туура. Бикеч деп жаш курак канчадагы кыздарды айтышкан? Бикеч деп жанагы 14-18 күйөөгө тейин деген убакта. Подростковый возраст деп коет го орусча айтканда. Эң туура. Сиз ошондо Мен да бир упайым бар болчу. Сизге берилген 6 суроодун 6 суроосуна тең туура жооп бердиңиз жана
жана Үмүнтай эженин бир суроосуна баары бириккенде 7 упай болду. Ошондо биринчи бөлүгүбүздө бизде канча эже 7 упайга, ал эми Үмүнтай эже 5 упайга ээ болду. Ал эми биздин кийинки оюнубуз топташ оюну. Бул илгертеден ойнолуп келе жаткан оюндарыбыздын бири. Жана азыркы учурда 8 ойнолуп атат экен негизи. Оюнубуздун экинчи бөлүгүндө кыргыздын илгертеден ойнолуп келе жаткан бул топташ оюнун ойнойбуз. Топташ оюнунда негизи 5 таш ойнолот жана 8 керектелет деп коеюн. Оюндун шартында биринчи топташты бийик ыргытып, сол колуңдун үстү менен кармап калып, кайра аны кармашың керек. Андан кийин бири-бирден аласыздар. Ушундай болот. Ушул сыяктуу болот. Анда эмесе кимден баштасак? Баштап көрөйүнчү. Өмүрүмдө биринчи жолу. Мынтип туруп. Үч болуп калса эмне болуш керек? Бирден карап калышыбыз керек. Бул жакка алганда. Так. Карайтып. Кандай эле? Монусун алып туруп. Ошол жерден жылдырбаш керекпи? Бир экинчи ташка колуңуз тийбеши керек. Ой. Мели биринчи ойноп атат экен, шанс берели. Болду, эң акыркысы. Болду же дагы? Андан кийин эми 2ден алышыңыз керек. 2 таштыбы? Жөн эле таштайсыз, экинчисинде. Эми бир таш менен 2ден алышыңыз керек. Бир ташты өйдөгө турганда 2 ташты алып кетишиңиз керек. Эми кийинки кезек Үмүнтай эжеде негизи ойнопсузбу? Ооба. Кичинекейиңизде. Ушулай го. Экинчисин ойнойбуз. Мындай болчу. Так. 5-инчиси боз үй болуш керек эле. Так. Ой. Сонун ошондо экинчи бөлүктүн жыйынтыгы менен Үмүнтай эжеге упай берилди. Ал эми оюнубуздун аралыгында мен атайын сиздерди жөн кетиргим келген жок негизи. Ырдатып анан кетирейин, ушундай сонун булбулдай үнүңүздөрдү уккубуз келди. Анда кыргыздын лирикалык чыгармаларынан бир куплеттен популяр берейин.
içine Gözböy alıp жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге Караның болуп кечине Каректин батсаң ичине Каратпай делем өзүңдү Карашы бузук кишиге Жүрек чишип кетели өрүк зарга Сунушумду суранам четке капка Сүйгүзгө жолугуп айлуу түндө Сыйыналы бир келген Сыйыналы бир келген Бактыбызга Сыйыналы бир келген Сыйыналы бир келген Бактыбызга Ал болсоң бачымдын атайын Башымды сага катайын Махаббат ашып жүрөктөн Бактылуу болуп жашайын Махаббат ашып жүрөктөн бактылуу болуп жашайын Бактылуу болуп жашайын Анда кезекти эмне чыгарсак? Мендеги сагыныч деген сабактар сактын жакшы. Sağındım sizi Sağıngan mençe bulmuştur Sağınışmaca Жүрөктөн эрген коймuştur Sağındım
ойнобуздун 3-бөлүгү бул макал. Мен макалдын башын айтам, ал эми сиздер улайсыздар. Мында дагы сизге биринчи берейин, калдарды. Мен башын айтайын. Уулду төрөйт, уятын кошо төрөйт. Кызды төрөйт, кылын кошо төрөйт. Жаман менен жолдош болсоң, кесири жугат. Жакшы менен жолдош болсоң, кесиби жугат. Ойкаш болуш керек, э? Жаман менен эмнеси жогот? Кесири. Кесири жугат. Кесиби. Андай эмес экен. ырысыбы. Бир аз жакын ушул. Мааниси боюнча жакын. Кесири. Берекеси жок. Антоним болсо. Билбейт экен. Жаман менен жолдош болсоң, кесири жугат. Жакшы менен жолдош болсоң, насиби жугат. Ошо берекеси деген эле. Синоним экен. Ооба. Туура менсинде. Жашында берсин мейнетти. Караганда берсинде өлөт. Эки кузгун талашса, Кудалашпайт. Ортодо бир нерсе. Уландысы кандай? уланса бир каргага жем түшөт экен. Өтүгүң майрык болгон соң, Эмне бирдек болсо не пайда болчу, э? Өтүгү майрыктын бир нерсесинен эмне пайда да? Өтүгү майрык болгон соң, аштан тойдон болгон соң дейт. Анын бүтүндүгүнө пайда. Билбейм. өтүгүң майрык болгон соң, талант түздүгүнөн эмне пайда дейт. Ошо дейт. Билчүмүн деп отурган эле турганда. Калыңсыз кыз болсо да, Кадайсыз кыз болду. туура. Ылагандын көзү жаман, Айткандын Оозу. туура. Адашкандын айыбы жок. издеп тапкансың. Адашкандын айыбы жок. Айланып издеп тапкансың беле? Кандай эле? Жок, күнөөсүн мойнуна алган сыяктуу, өзүнүн нерсесин билген сыяктуу болчу да. Кайра айтсаң? Адашкандын айыбы жок. Айыбын мойнуна алган соң. Иш кылса ушундай болчу да, мааниси. Туура, негизи деп туура. Адашкандын айыбы жок, айыбын өзү сезген соң. Негизи 9 макалдын ичинен 7сине туура жооп бердиңиз. Эми канча ижес, кепчил болбо, Эпчил бол. жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши. Жамандыкка жамандык тар кишинин иши. Жок. Жакшылыкка жамандык. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши экен. Ал эми Жамандыкка жакшылык зор кишинин иши экен беле? Эр киши. Эр кишинин иши экен. эки тоо көрүшпөйт. Эки адам көрүшөт. Алыстагы туугандан Жакынкы кошунат. уй мүйүзүнөн сынат. Бука. Жок, адам болуш керек, эр үжөттө, эркектенде. Адамдын жөнүндө. Тил сөзүнөн сынат. Ой, адам сөзүнөн. Уй мүйүзүнөн сынат. Адам сөздөн. Туура. Бардык жигит кыз тандайт. Мен деле тандайм да. Мен деле жигит тандайм. Бардык жигит кыз тандайт. Биринчи болот эми. Мен уккам. Бардык жигит кыз тандайт. Мындай сүйлөм түзүлүшүн айтып койсоң, эми ар жагын айтпай эле, сөздөрүн айтпай эле. Тапчу жерин эле. Бактылуу жигит. Бардык жигит кыз тандайт. Бактылуу жигит Кыз жандайт деп коет. Ал дагы тандайт экен, бирок Уз тандайт. туура. Жоктун бир арманы бар. Жоктун бир арманы бар. Жоктун түбү жок. Жоктун бир арманы бар. Эмне бир арман ошо жок деп аткан эле арман болуш керек. Жалгыз. Жоктун бир арманы бар. Дагы бир адамдын да бир арманы бар экен. Көптүн көп арманы барбы? Бардын эң арманы бар экен. Жакасы жоктон болбойт.
Жакасы жоктон болбойт. Кандай? Ушул калдычы. Жакасы жоктон болбойт. Карасы жок кыз болбойт деген сыяктуу да. Жок. Бираз башкача. Кийим кече тууралуу же адамга өтүктө? Негизи Буюмга буюмга тиешеби? тиешеби. Жакасы жок тон болбойт. Жакасы жок тон болбойт бир нерсе. Асы бар болот бирок. Жакасы жок тон болбойт. Этеги жок там көйнөк болбойт. Көзү жок деп. Аны билбей калдык. Айта берейин. Жакасы жок тон болбойт, жабуусу жок үй болбойт. Чечендин сөзү алтын. Чечен сөз алтын. Чечен эместик киши окуйшун. Чечен сөз алтын. Билбейм. Устанын колу. 9 макалдын ичинен 6 макалга туура жооп бериңиз. Ушуну менен биздин оюнубуз соңуна чыкты. Негизи аябай мыкты, сонун, жакшы салттардын бүт баарына эле жакшы туура жооп бердиңиздер. Ал эми бүгүн сиздерге ушундай сонун белегибиз бар. Ар дайым ушундай кыргыз элине жакшы өнөрүңүздөрдү тартуулап жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерден сыймыктанабыз бул сизге. Эң сонун. Ал эми ар бир оюнда чоң рахмат. Башка да тартып беребиз да деп коюм. Сонун болуптур. Негизи эфирге чакырып алганымда адаттагыдай эле барып, чыгармачылыкта эмне жаңылык деген сыяктуу адатта берилчү суроолорго жооп берип, ырдап кана кайтабыз го деген, бирок сонун мээге чабуул жасадык десек болот. Негизи эле канча экөөбүз тең кантида бир университетте бүткөнбүз, курсташпыз, чогуу жатаканада жашачубуз, экөөбүздүн тең билим деңгээлибиз бирдей, анан билбеген макалдарыбызды экөөбүз тең билбейт экенбиз, билгендерибизди экөөбүз тең билет экенбиз дегендей, анан жакшы нерселерди үйрөндүк. Мына 5 ташты үйрөнүп алды, буюрса үйүнө барып 5 таш ойноп жатып калат. Болбосо бала кезинде ойногон 5 ташты эстеп бир аз мындай эйфорияга жетип алдым десем болот. Андан сырткары эң сонун экен, эгерде ушул көрсөтүүгө дагы бир жарым саат кошуп, дагы тапшырмалар көбүрөөк берилсе, негизи маданият адамдарынын билим деңгээли аныкталат беле деген ойда. Аты дагы жакшы экен көрсөтүүнүн. Бар болуңуздар, ар дайым бизди көрүп, бизди сүрөп туруңуздар. Анан бул белек күтүүсүз болду. Негизи эфирге барганда белек көбүнчө мен жеке мындай чай койгон кружка алчумун. Бул болсо адамдын колунан жаралган, убактысын бөлүп, көзүнүн нурун бөлүп, аябай сүрөттү тандап тартыптыр. Аябай ыраазымын. Эфир аябай сонун болду. Ага жакты көптөн бери ошо эфирге бара элек болчумун. Аябай сагынып калыптырмын ушундай сфераны, атмосфераны. Жанымда Үмүт ай болгону дагы өзүнө жакшы болду. Өзү кошулам, жана айтып кеткенге кошумчалап дагы тапшырмаларды берсеңер деп, анан ошо маданий тармагынан, логикалык суроолордон, анан жанагы өрөөндөрдүн ошо када салт кандай айырмаланат, ошол туурасында дагы кошуп койсоңуздар жакшы болот. Негизи бүгүнкү эфир аябай сонун болду. Сүрөт үчүн дагы чоң рахмат. Чоң рахмат, эске алабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат сиздерге дагы. Ардактуу көрүүчүм, ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.